الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما. Бүткүл аламдардын бадышасы Аллах субханала тааламга чексиз мактоолор, пайгамбарлардын мөрү пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга, анын үй бүлөсүнө Аллах тааламдын салават саламдары болсун. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах насип кылып, сиз менен биз Рамазандын 2-10 күндүгүн жыйынтыктаган турабыз. Бул Аллах тааламдын эң чоң фазилеттеринин бирөөсү. Бул дегенибиз бир туугандар 3-10 күндүгүнө эшик каккылап кирип баратабыз. 3-10 күндүк өткөндө сиз менен биз токтолуп өткөндөй, бул эң фазилеттүү Рамазандын ичиндеги эң фазилеттүү убакыт болуп эсептелет. Аллах субханала таала ушул акыркы 10 күндүктө пайдалуу амалдарды, солих амалдарды көбөйтүүгө тауфик берсин жана ушул 10 күндүктө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылган амалдарды кылууга тауфик берсин. Бир туугандар, бүгүнкү сабагыбыз иншаллах закатул фитр, питир садакасы же болбосо питир зекети деп айтсак да болот. Ушул жөнүндө болмокчу иншаллах. Аллах субханала таала бул айдын аягында момун мусулмандар үчүн орозо питирди шариаттан кылды. Бул орозо питир бир туугандар намаздын алдынан бериле турган момун мусулмандын мойнундагы милдет болуп эсептелет. Иншаллах, бул сабагыбызда ушул орозо питирдин өкүмү, данышмандуулугу, кайсыл нерседен берилет, канча өлчөм берилет, кайсыл убакта берилет жана кимге берилет, ушулар жөнүндө сөз кылабыз. Аллах субханала таала бир туугандар кимге тауфик берип, солих амалдарды кылган болсо, ушул убакка чейин Аллах таалама шүкүрлөрдү айтсын. Аллах таалама мактоолорду айтсын. Ал эми кимде ким мындай мүмкүнчүлүк таба албай турган болсо, Рамадан айыны ушул күнгө чейин жакшылап өткүзө албай калган болсо, анда Аллах таалама тауба кылсын. Аллах таалама кайтсын. Ушул калган 10 күндүгүн туура жака пайдаланууга аракет кылсын. Бир туугандар, эң биринчи орозо питирдин өкүмүнө токтолобуз. Орозо питирдин өкүмү бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын оозу менен парз болгон өкүм болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам орозо питирди парз кылды. Караңыз, Аллах субханала таала ушундай деп айтат: кимде ким пайгамбарга моюн сунган болсо, Аллах таалама моюн сунуптур. Эгер алар сенден баш тарткан болсо, биз сени жөн эле эскертүүчү кылып эмне жөнөттүк дейт. Сени алардын үстүнөн сактоочу кылып жөнөтпөдүк, эй Мухаммад деп Аллах таалам айтты. Башка бир аятта кимде ким хидаят ачык белгиленип көрсөтүлгөндөн кийин дагы пайгамбарга каршылык кылган болсо, момундардын жолу эмес башка жолдорду ээрчиген болсо, аны ушундай жолго багыттап коебуз, анын барар жери тозок болот. Анын бара турган жери кандай жаман деди. Башка бир аятта Аллах субханала таала Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам эмнени алып келген болсо, ал нерсени алыңыздар, жана эмнеден тыйган болсо, ал нерседен тыйылыңыздар деди. Демек, бул аятты окуудан максат бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын оозу менен парз болду деп айттык. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын оозу менен парз болгон нерсе Аллах тааламдын буйругу экендигине ушул жогорудагы уккан аяттар далил болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул өкүмдү ар бир момун мусулманга, чоңу болобу, кичүүсү болобу, эркеги болобу, ургачысы болобу, же болбосо азат болобу, же болбосо кул болобу, ушулардын баарына парз кылды. Келиңиздер пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул хадиси жөнүндө токтололу. Абдуллах ибн Умар радиаллаху анху айтат. Умар радиаллаху анхунун уулу Абдуллах, Аллах таалам экөөнөн тең ыраазы болсун, ушундай деп айтты: Фарада Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам закатал фитри мин Рамадан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айында зекет питир садакасын берүүнү парз кылды dedi. Кайсыл өлчөмдө? Соан мин тамрин, бир соа курма, ау соан мин шаирин, же бир соа
Arpa alal abdi wal hurri. Azat адамға дағы, құлға дағы. Ваззакери вал унса, еркек адамға жана аял кишиге дағы. Вассагири вал кабири минал муслимин, чоң жана кичине мусулмандын баарына парыз кылды деди. Бул Бухари жана Муслим риваят кылган хадис. Соа дегенде ылдыйракта токтолобуз иншалла. Бул бир өлчөм. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын убагында иштетилген өлчөм болуп эсептелет. Эми зекет демек жогорку хадистин негизинде курсактагы балага парыз эмес. Эгерде ошол аял киши орозо бүтүп, мынал эртең айт болот деген учурда төрөп калган болсо, анда парыз болот, а бирок төрөбөгөн болсо парыз эмес. Бирок өзү каалап берип койсо, ал жакшы нерсе. Эми кимге парыз болот дей турган болсок, эң биринчи өзүнө берүү керек. Ар бир адам өзүнө берүү керек. Ошондой эле өзүнүн кол астындагы адамдарга да берет. Ал дегенибиз, эгерде үйдө ата боло турган болсо, ата өзүнө берүү керек, ошол эле учурда үй бүлө мүчөлөрүнө да берүү керек. Себеби атанын мойнундагы милдет үй бүлөнү нафака кылуу, каржылоо. Демек, үй бүлөнү каржылоо атанын колунда болгондуктан, ата ошол зекет битирин дагы үй бүлөсүнүн атынан өзү берет. Эми кээ бир себептер менен ата бере албай турган болсо, анда анын жакындары же болбосо ага төлөй ала турган адамдар берип койсо болот. Эми караңыздар, фаттакуллаха мастатаатум, колуңуздардан келишинче Аллах Тааламдан коркуңуздар деди. Бул нерседе аракет кылабыз толугу менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчүүгө. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам амартукум би амрин фатту мин мастатаатум. Эгерде мен сиздерди бир нерсеге буйруган болсом, колуңуздардан келишинче ошол буйрукту аткарыңыздар деди. Ушул аяттын жана ушул хадистин негизинде колдон келишинче аракет кылабыз. Өзүбүзгө милдеттүү түрдө төлөйбүз. Өзүбүздүн кол астыбыздагыларга милдеттүү түрдө төлөйбүз. Анан ошондой эле тууган уруктарыбыздын арасынан бирөө төлөй албай турган болсо, ошолорго төлөп койсок болот. Бирок бул албетте милдеттүү түрдө эмес. Ата-энебиз төлөй албай калган болсо, анда ата-энебиздин атынан дагы милдеттүү түрдө төлөйбүз. Ал эми калган тууган урук мүчөлөрүбүз төлөй албай, төлөөгө кадыр болбой турган болсо, анда алардын атынан дагы төлөп койсок, ал албетте жакшы нерсе. Эми бул шарияттан кылынган ушул амалдын даанышмандуулугу жөнүндө токтоло турган болсок, караңыздар, Аллах субханаху ва тааламдын дининде буйрулган нерселердин баардыгы момун мусулман үммөтү үчүн пайдалуу. Ушул нерсенин даанышмандуулугунун эң биринчиси, ушул амалдын даанышмандуулугунун эң биринчиси бул кедей кембагалдарга жакшылык кылуу жана кедей кембагалдарды суроодон тыюу болуп эсептелет. Ошондой эле кедей кембагалдар айт күнү байлар менен биргеликте өздөрүнүн сезимдерин ушундай курсанчылыкта өткөзүү. Себеби айт бир туугандар мусулман үммөтүнүн майрамы болгондуктан, бул майрамда шан шөкөттү курсанчылыкта өткөзүү баардыгынын кедей болобу, бай болобу, эркек болобу же болбосо аял болобу, баардыгы ушул нерсеге аракет кылуу керек. Эми кедей кембагалда мүмкүнчүлүк жок болуп, байлар ойноп жүргөн болсо, байлар ушундай курсант болуп жүргөн болсо, жанагы кедей дагы өзүнүн кедейлиги үчүн капа болуп, ушул байлар тоскондой тоса албай калбастыгы үчүн Аллах субханаху ва таала ушул орозо питирди шарияттан кылган. Ушул себептүү жанагы байлар өзүнүн орозо питирин бергенде, жанагы кедейлер өзүнүн муктаждыгын ошол күнү жок дегенде сезбестен жыргап курсанчылыкта өткөзүү үчүн Аллах субханаху ва таала ушул нерсени шарияттан кылып койду. Ошондой эле бул нерседе ушул амалда ушундай жакшылык бар. Ал кандай жакшылык? Орозо питирип берүү менен орозо кармаган адамдын ушул орозо учурунда кетирген кээ бир кемчиликтери, бекер сөздү сүйлөп коюу, жаман сөздү сүйлөп коюу, ушул сыяктуу кемчиликтерини толтуруу бар. Ошондой эле орозо питирди берүү менен пенде Аллах Таалама болгон шүгүрлүүлүгүн көрсөтөт. Аллах субханаху ва таалам бир немат кылып берген нерсе менен момун мусулмандарга бөлүшүп, Аллах Таалама өзүнүн шүгүрлүүлүгүн көрсөтөт. Абдуллах ибн Аббас радыйаллаху анхума
Şunday dep aytadi: "Farada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zakatul fitri tuhratan lis-saimi minel-lagwi vel-rafathi" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ro'za bitirdi, farz qildi. Zakatul fitri, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ro'za bitirdi, farz qildi. Tuhratan lis-saimi, ro'za qilmagan odamlardan keltirgan kemchiligini tozalao uchun dedi. Va tu'amatan lil-masakin, jana miskinlarga tamoq bo'ladi dedi. Demak, ro'za bitir shariatimizda ikki maqsad uchun o'rnatilgan. Birinchi maqsad shul keltirgan kemchiligimizga to'liqlaydi. Ikkinchi maqsad o'sha uchurda kerak kambag'allarga tamoq bo'lib beradi. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. Kimdeki o'sha ro'za bitirdi, ayt namozdan murda bera turgan bo'lsa, al ro'za bitir bo'lib hisoblanadi. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. Al endi namoz bitgandan keyin bera turgan bo'lsa, al ko'pdegan sadaqalarning birisi ana bo'lib qoladi dedi. Uchinchi masala: qancha o'lchamda beriluu kerak? Jinsul vojib, qaysi narsadan beriluu kerak? Qancha o'lcham emas, birinchi avval qaysi narsadan beriluu kerak, o'sha narsaga to'xtalamiz. Qaysi narsadan beriluu kerak desa, aytamiz bir tuanlar odam balasi jey turgan oziqdan beriladi. Buğday, arpa, meyiz, guruch, o'shul siyaqti narsalardan. Albatta payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vaqtida buğday, arpa bu odam balasi yegan eng negizgi oziq bo'lib hisoblangan. Bugungi kunda buğday, arpa ko'pchilik uchurda oziq emas, balki o'sha buğday sebepli bo'lgan un o'shul negizgi oziqlarning qatoriga kiradi. Al endi buğday ko'pchilik uchurda oziqning qatoriga kirmay qoldi, balki buğday je bo'lsa arpa bera turgan bo'lsa, uni tovuqqa berib o'shul ro'za bitirning negizgi maqsadini o'rnatmaydi. Shundan bugungi kunda ayta turgan bo'lsak, un, guruch, meyiz, qurma o'shul narsadan bergan yaxshiroq. Dalilni to'xtalib turgan bo'lsak, Buxoriy va Muslimdan kelgan hadis, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu jo'g'irda o'qigan hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ro'za bitirdi. Qurmadan bir so, jana arpadan bir so beruvni farz qildi deb aytgan. Demak, bir so degan bu bir o'lcham. Bir o'lcham oddiyraqda tushuntirib beramiz inshaalloh qancha o'lcham ekanini. Demak, o'shul o'lchamdan bo'lgan arpani je qurmani beruvga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buyurdi. Endi jo'g'irda aytganday, arpa o'shul vaqtdan negizgi tamoqlaridan bo'lib hisoblangan. Sababi Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu aytadi: "Kunna nukhriju yawmal fitri fi ahdi an-nabiy sallallohu alayhi vasallam su'an min ta'amin." Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan vaqtida o'sha ro'za bitirdi, bir so'a oziq bilan beradilar. Al oziq emneli kana ta'amuna ash-sha'ir va zabib wal aqid va tamr. Al kuni bizning ozig'imiz ne bo'lgandek arpa, meyiz, qurma o'shul narsalar bizning ozig'imiz bo'lgan. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan do'rindagi oziq jo'g'irda aytgan narsalar bo'lgan. Demak, bugungi kunda boshqa da narsalar qo'shilib qolgan. Qarasangiz, aytaylik, misoli grechka degan narsa bor. Bu dili siz bilan biz jeb yurgan oziq qator qo'llanib yurgan narsa. O'shul uchurda guruch, balkim bugungi kunda guruch eng negizgi oziqlarning birisiga aylandi. Ayniqsa biz O'rta Osiyo eli uchun. Endi qaysi narsalardan beriluu bo'lmaydi? Jonivorlardan tomog'idan beruu bo'lmaydi. Aytaylik, misoli juguri, balkim juguri qandaydir bir vaqtda jey turgan oziq bo'lib hisoblanadi. Biroq bugungi kunda jonivorlarning ozig'i bo'lib qoldi. O'shul uchurda kiyim-kechak qiluu, je bo'lsa idish-oyoq, o'shul siyaqti narsalar tomoq emas narsalardan beruu da bo'lmaydi. Shariatimiz bu narsani endi beruvni ko'rsatgan emas. O'shul uchurda tomoqdan aqchasini beruu da bo'lmaydi. Aqchalay beruu bo'lmaydi. Sebebi bu narsa payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga qarshi keladi bir tuganlar. O'shul narsani yaxshilab bilaylik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Kimki bizning dinimizda bo'lgan narsani qiladigan bo'lsa, qiyomat kuni qaytariladi dedi. Boshqa bir rivoyatda man ahdatha fi amrina hada ma laysa min fa huwa raddun. Bizning dinimizda bo'lgan narsani jangilik qilib olib keladigan bo'lsa, qiyomat kuni qaytariladi dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan vaqtida mumkinchiligi bor edi dinar dirham bilan beruvga. Biroq o'shiga qarabasdan oziq bilan beruvga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buyurdi. Demak, siz bilan biz oziq bo'ydan beruvimiz kerak. O'shul payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan sunnati. Al endi aqchalay beruv bu hisoblanmaydi. Ro'za bitir bo'lib hisoblanmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Sizler menin sünnetімді қармаңыздар. Жана менден кийинки туура жолго багытталган Mahdi деп коет, ушул туура жолго багытталган Рашид хулафаларды жолун ээрчиңиздер, сүннөтүн ээрчиңиздер деди. Ал дегени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийин Рашид болгон хулафа, туура жолго багытталган хулафалар төртөө бил иттифак. Ал Абу Бакр, Умар, Усман, Али радиаллаху анху. Улардын учурунда дагы бир туугандар акчалай берилген эмес. Улардын учурунда дагы азык менен берилген. Демек, ушуга карай айтабыз, акчалай берсеңиз, орозо питириңиз орозо питир болуп эсептелбейт. Сөзсүз түрдө эмне менен берүүбүз керек? Азык менен берүүбүз керек. Бүгүнкү күндөгү жейилип жаткан азык менен берүү ушул шариятыбыз максат кылган нерсе болуп эсептелет. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам караңыз, кайсы күнү берилүүсүн көрсөттү го. Мисалы айта турган болсок, орозо айты болгонго чейин берилүүсүн көрсөттү. Андан башка убакта берсе, эмне? Орозо питир болуп эсептелбейт, балким садакалардын бирөөсү эле болуп эсептелет деди жогорку хадистин негизинде. Эми окуттум ошол сыяктуу эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам азыктан бериштигин да көрсөтүп койдубу? Демек, азыктан бөлөк нерседен берген, ал эмне? Орозо питир болуп эсептелбейт. Балким садака болуп эсептелиши мүмкүн, бирок орозо питир болуп эсептелбейт. Ошондуктан сөзсүз түрдө эгерде ушул күнгө чейин акчасын берип жүргөн болсок, мына бүгүнкү күндөн баштап акчасын берүүнү токтотобуз дагы, азык менен берүүнү эмне сүннөт кылып, ошол нерсени жандандырайлы. Себеби шариятта негизги максат кылган нерсе эмне? Азык менен берүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абдуллах ибн Умар радиаллаху анху хадисинде эмне деди? Bir soğa şair же болбосо bir soğa tamır kurmadan berүүгө буйруду деди. Эми өлчөмүнө өтөбүз. Өлчөмү канча болуу керек деди. Соа, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын соасы болуу керек. Соа деген бир ушундай өлчөм бир туугандар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын убагында бүгүнкү күндөгү сиз менен биз өлчөй турган өлчөө куралы болгон эмес. Ал да болсо килограмм, грамм, центнер, тонна деп эсептелген эмес. Балким ал убакта ушундай чака сыяктуу кичинекей идишеттер болгон, ошол нерсе менен өлчөгөн. Айрыкча ушундай азыктарды. Эми караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын соасы, соа деп айтылат, ошол идиш кичине чакадан кичүүрөөк болот. Ошол соону кандай кылып билебиз десек, 2 килограмм 40 грамм деп айтат кээ бир алымдар 2 килограмм 400 грамм деп айтат. 2 килограмм 400 грамм буудайды бир идишке салсаңыз, куттум ошол идиш толо боло турган болсо, демек ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын соасынын өлчөмү болуп эсептелет. Демек, караңыз, ушуга карай бир туугандар бүгүнкү күндө килограмм менен бербейбиз, балким ошол соонун өлчөмү менен беребиз. Соонун өлчөмү бул бир ошол чака сыяктуу нерсе дедикпи? Демек, канчалык ошол сиз менен биз жей турган азык чоң боло турган болсо, килограммы азаят. Канчалык сиз менен биз жей турган нерсе жыштыгы көбөйүп, жанагы кичинекей нерсе боло турган болсо, анда килограммы анын көбөйөт. Мисал катары айтабыз. Будай 2 килограмм 400 грамм деп айтып жатабызбы? Күрүч 2 килограмм 800 грамм чыгат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын соасы менен эсептегенде 2 килограмм, эми күрүчтүн дагы түрлөрү бар, албетте бир туугандар чоңураак, кичүүрөөк, майда күрүчтөр бар. Орточо күрүч 2 килограмм 800 грамм чыгат. Ал эми курманы айта турган болсок, курманын дагы түрлөрү бар. Орточо курма 1 килограмм 700 грамм чыгат. Ал эми мейиз 2 килограмм 200 грамм чыгат. Демек, ошуга карай айтабыз, эгерде курмадан бере турган болсоңуз, 1 килограмм 700 грамм же 1 килограмм 750 грамм курманын акчасынан бересиз. Астагфирулла, мен сизге акчасынан деп айттым, жок. Акчасынан эмес, 1 килограмм 750 грамм курма бересиз. Бүгүнкү күндө ошол со деген өлчөм жок болгондуктан килограмм менен өлчөгөндө 1 килограмм 750 грамм курма, мейиз 2 килограмм 200, ал эми буудай боло турган болсо 2 килограмм 400, ун боло турган болсо 2 килограмм 750 грамм, ал эми күрүч боло турган болсо 2 килограмм 800. Эгерде баарын 3 килограммдан кылып койсоңуз, албетте эң жакшы. Бүт ушундай немеден алыс болосуз. Кошумчасы ал сиздин чөнтөгүңүздөн болгон садака болуп эсептелет. Эми качан чыгаруу керек? Кайсыл убакытта чыгаруу керек? Эң жакшы убакыт
күн Рамазан бүтүп, ай көрүнүп, Рамазан айы бүтүп, Шаввал айы көрүнгөндө ушул убакта чыгарган жакшы. Эртең айт деген күнү. Себеби ошол убакта сиз менен биздин мойнубузда милдет болот. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, азыкты алып даярдап коебуз дагы, ошол эртең айт экен деген күнү кечинде берип жиберсек жакшы. Бирок эмне эң жакшысы, андан дагы жакшысы айт намазынан алдын. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, айтка кечигип калбай, ошо адамдарга жеткизип бере алам десек, анда айттын алдынан берген жакшы. Бирок 1-2 күн мурда берип койсок болот. Айт намазына үлгүрбөй калбайын деп, эгерде коркуу боло турган болсо, анда 1-2 күн берсек болот. Себеби Абу Саид аль-Худри радhiyallohu anh айтат: "Кунна нухрижу фи ахди наби саллаллаху алейхи ва саллям яумал фитри суан мин туамин." Биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда ушул немеге чыгаардан мурда дейт, айт намазына чыгаардан мурда ошондо со менен адамдарга тамак таратып берет элек дейт. Демек, бир туугандар, ушунун жогорудагы айткан далилдердин негизинде 1-2 күн мурда берип койсоңуз болот. Бирок эң акыркы убакыт айт намазы болуу керек. Айт намазынан кийинки берилген, бул жөн эле садака болуп калат. Айт намазына чейин берилген, бул ошол орзо питир болуп калат. Андан кийинки маселе кимге берүү керек? Кимге берүү керек дегенде, албетте кедей кембагалдарга берүү керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне менен берүүнү айтты, качан берүүнү айтты. Бирок кимдерге берүүнү анык айткан эмес. Бул нерседе алымдар факирлерге берилет дейт. Факирлер деген ушул эмне мүмкүнчүлүгү жок, орозо питтерди берүүгө мүмкүнчүлүгү жок адамдар. Же болбосо бүгүн тамагы бар, эртең эмне жештигин билбеген адамдар, факирлар болуп эсептелет. Ошолорго берген жакшы. Эми сиз жашаган шаарда ал нерсе жок боло турган болсо, андай адам жок боло турган болсо, анда сиз жашаган шаарда жок болуу себептен башка шаарда бар болсо, ошол шаарга берип жиберсеңиз болот. Эми албетте бүгүнкү күндө Кыргызстанда кайсыл жерде болбосун мындай адамдар табылат. Ошондой муктаж адамдар табылат. Ошолорго сөзсүз түрдө муктаж адамдарга берүүбүз керек. Эми эң аягында бир туугандар, бир маселе бар. Ал маселени түшүндүрүүдөн мурда азыр ушул нерсени айтып өтөбүз. Көпчүлүк адам бир адамга берсе болот, же бир адам көп адамга бөлүп берсе да болот. Бул нерседе талаш жок. Болгону ар бир адамдын кажетине карап туруп берилет. Мисалы, бир үй бүлөдө 3 адам боло турган болсо, 3 адам ошол үй бүлө муктаж боло турган болсо, аларга бардык ошол шаарда чогулган азыктарды алып барып берип, 1 тонна кылып үйүнө күрүчтү жыйып койгондон көрө, андан көрө ошол күрүчтү, мисалы, 1 кап күрүч берсеңиз, ошол 3 адамга көпчүлүк учурда 3 ай, 4 айга жетиши мүмкүн. Демек, 2 кап алып барып берсеңиз, жарым жылга жетип калат. Ошондой кылып, кажетинен сырткары бербөөңүз керек. Себеби кажетинен сырткары берүү ал ысырап кылууга алып барып коюшу мүмкүн. Ошондуктан кажетине жараша гана беребиз. Андан кийин жогоруда айтып өткөндөй бир маселени түшүндүрүп беребиз. Ошо менен жыйынтыктайбыз иншалла. Ал маселе кайсы? Сиз бирөөнү өкүл шайлабооңуз мүмкүн. Жогоруда айтып өттүк го, акчалай берүү болбойт деп. Бир учурда болот, сиз бирөөнү өкүл шайласаңыз болот. Негизинен орозо питир деп акча берилбейт. Бирок сиз айтасыз, айтайлы, Абдулла деген жигит жылда адамдардан акчасын чогултуп, ошол акчанын баарына ошол курмадан берсе, курмада, ундан берсе, унду, күрүчтөн берсе, күрүч, болбосо башка нерседен берсе, ошол нерсени алып адамдарга, кедей кембагалдарга таратып бере турган адам болсо, сиз ошону барып өкүл шайлайсыз. Мына менин акчам, өзү тамак азык менен беремин. Болгону сиз чогултуп жаткан экенсиз, сизге берип койсом, сиз адамдарга таратып бересиз. Акчалай берген жокмун, мен азык менен берип атам дейсиз дагы, ошол адамды өкүл шайлап туруп, ошол адамга жалдап койсоңуз, ошол адам тамакты алып туруп берип коет. Ал дегени сиз акчалай берди деген эмес, сиз тамак менен бердиңиз деген. Болгону өзүңүздүн убактыңыз болбогон себептен ошол адамды өкүл кылып шайлап койдуңуз, ал сиздин атыңыздан ошол тамакты алып өзүнүн адамдарына берип коет. Бул нерсени жандандырууубуз керек, бир туугандар. Себеби тилекке каршы берилген орозо питир акчалары максатка ылайык жерге иштетилбей атат. Көпчүлүк жерде
Ошондуктан бир туугандар, бул демилгени колунда мүмкүнчүлүгү бар адамдар алыш керек дагы. Мусулмандардан ушундай акчаларını чогултуп, өкүл болуп, анан ошол акчалары ким эмнеге берген болсо, ошол нерсеге эмне кылат? Алат дагы кедейки балдарга таратып берет. Биз жашаган жерде бул нерсе альхамдулиллах жолго түшүп калган. 5-6 жылдан бери биз чогултабыз. Анан ушундай кылабыз. Биз буну мисал катары айтып атабыз. Ким кайсыл жерде болсо ушул нерсени ишке ашырса болот. Биз мондой кылабыз. Рамазандын акыркы 10 күнүнөн баштап акчалай чогулта баштайбыз. Бирок биз айтабыз, биз акчалай бербейбиз. Биз азык менен беребиз. Биз болгону өкүл болуп беребиз сиздин атыңыздан. Кээ бир адамдар бар, жумуш себептүү, тамак алып таратканга убактысы жок. Кээ бир адамдар бар, убактысы болгону менен кимге алып барып берүүнү билбейт. Ошол сыяктуу адамдар мисалы бизге ишенип тапшыргандан кийин, аманат кылып тапшыргандан кийин, бизге мисалы 3 адамдын орозо питири деп туруп, мен ундан берем дейт дагы, 3 килограмм ундан 9 килограмм унга акча таштап кетет. Анан биз ошол 9 килограмм унга андан көрө кел ушул күрүчкө муктаж деп күрүч алып койбойбуз. Жок. Унга таштаган нерсени, унга таштаган акчага ун алабыз. Күрүчкө таштаган акчага күрүч алабыз. Курмага таштаган акчага курма алабыз. Мейизге таштаган акчага мейиз алабыз. Андан кийин эгерде мүмкүнчүлүк болуп калса, бирөө садака берип калган болсо, орозо питирден эмес, май, эт ошого окшогон нерсени дагы алып туруп кошуп, анан адамдарга эртең айт деген күнү кечинде таратып беребиз. Ушул нерсе эми биздин колубуздан келген нерсе. Эми кимде ким ушул нерсеге кадыр болгон болсо, ушул нерсени уюштуруп, ушул нерсени жандандырып койсо, эң сонун пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнү аткарган болуп эсептелет. Себеби бир туугандар, жогоруда айтып өткөндөй, орозо питирдин негизги максаты бул кедей кембагалдарга сүйүнүч, кубаныч тартуулоо айтка. Эми айтка бүгүнкү күндө эт жебей отурган адамдарга эт алып барып берсеңиз, тамак жебей отурган адамдарга тамак алып берип берсеңиз, кандай сонун кубаныч киргизесиз. Ошондуктан бир туугандар, келиңиздер, ушул нерсени, ушул демилгени колго алыңыздар дагы өзүңүздөр бирөөгө ишенбей турган адамга эмес, ишеничтүү бирөөгө тапшырып, өкүл шайлап, ошол адамды эмне иштетип, мындайча айтканда, ошол адамга акчалай алып барып берсеңиз, ошол адам алат дагы сиз жашаган жердеги адамдар, кедей кембагалдарга таратып берсе, мына ошол эң сонун амал болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кеткен сүннөттү тирилтүү болуп эсептелет. Аллах субханала ва таалам бардыгыбызга ошол сүннөттү тирилтүүгө тауфик берсин. Аллахумма ваффиqna للقيام بطاعتك على الوجه الذي يرضيك عنا. Аллахым, өзүң ыраазы болгон абалда бизди өзүңдүн таатыңа тауфик бергин. وزكي نفوسنا وأقوالنا وأفعالنا. Биздин сөздөрүбүздү, биздин кыймылдарыбызды, биздин нафсыларыбызды тазалагын. وطهرنا من سوء العقيدة والقول والعمل. Бизди жаман акыйдадан, жаман сөздөн, жаман амалдан өзүң тазалагын, аруулагын. إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.